Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, assalamu алейкум. Мен азыр Зарбалик деген айылга келдим. Азыр мына ушул айылга ушул айылдын кире беришинде турам. Анткени мына ушул айылда жашаган келини кайненесин кутуктаганы турат. Азыр алдыдагы мүнөттөрдө сиздер ушул келин менен кайнененин ортосундагы сүйүнүштү, курсанчылыкты көрө аласыздар. Андыктан акмалап туруңуздар. Бүгүнкү менен программасынын чыгарылышы кайнене менен келинге арналат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Зарбалик деген айылда жашаган, сиздин атыңыз ким? Канат. Канат деген акенин үйүнө турабыз. Мынакей Канат аке, апаңыздын аты ким эле? Гүлнара. Гүлнара эне 65 жашка чыгыптыр. Мына ушул 65 жашка чыккандыгы менен сиздин келинчегиңиз мага биздин программага буйрук берди эле. Ушул программа менен сиз дагы апаңызды ушул көптүн энелер катары ушул программага кошуп коюу ниети бар экен да сиздерде. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Канатбек мырза бул уулу болот экен. Канчанчы уулу болосуз сиз? Эң чоң уулу болот экен. Ошо эң чоң уулунун коштоосунда азыр 65 жашка чыккан бейиштей болгон эненин жанына кирип баралы. Бисмиллахиррахманиррахим. Баштай бериңиз. Мен азыр жол бою урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр белгилүү болгондой мен айтып келдим. Эненин жанына кирип барабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бияктабы? Коноктоскон даярданып отурасыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тыныстарбы, аман эсен жакшысызбы эне? Бешиктериме өтөп отурасыз анан. Ушу небере багыш деп коюңуз, а? Бул менен программасы эне. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов, YouTube'да. Аты жөнүңүз ким, өзүңүз тааныштырып, бир баягы ата энени деле баягы ар дайым канжыгага барап байлап жүрө бербейбиз да. Ана урум oldu, moynuma ilip koymasa ağırım oldu. Ененин подаркасы аз да болсо ушу жай намаз менен ушул жолугуңуз бар. Мынакей. Мен ачыгын айтып коеюн, сизге бир боору ооруган, сиздин ар дайым жаныңызда жүргөн келиниңиз бар экен, Сизди күндө көрүп, өзүнчө баягы бир толкунданып, кыжалат болот экен да. Ушул апамы дагы кичине бир сүйүнтүп, семейный үй бүлөлүк архив кылып калтырып коелу деди эне. Бул эми баягы жан дүнүйдөн чыккан бир жакшылык эле ойлор, эне. Өзүңүз жөнүңүздө айтып берсеңиз, бир ушул бала чакаңыз, небере чеберлериңиз кийин да көрүп жүргүдөй кылып, эне. Өзүңүз кай жактын кызы болосуз? Ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, эне? Men 1956 жылы туулганмын. Алайдын кызы боломун, Жошол айылынан болом. Ошол жерге турмушка чыкканмын. Ошо кожайыным Кимсанбай деп, ол 55-жылы туулган. Жакшы кызматтарда иштеди. Топ базада Союз мезгилинде бухгалтер болуп иштеди, кассир болуп иштеди, ревизор болуп иштеди, завсклад болуп, ondan кийин немеде иштеди, Оулгайынын пресс катчысы боломун деп калат эле. Анда жогорку билимдүү экен да, чалыңыз, жогорку билимдүү. Баягы илими бар киши болгон экен да. Жакшы, бирөөгө катык сөзү жок, жумшак киши болгон. Эч нерседен кем жок. Балдарды 5 балалуу болгонбуз. 5 тең окуткан. Бир кызым баягы Мариям деген бир кинону көрүп, ошону илгерки сериалдары? Сериалдар, ошону бүткөн эң чоң кызым. Моделерша. Эң чоң кызыңыз. Андан кийинкиси? Андан кийинкисим университеттин эконом фагын бүттү. Эне бардыгын жогорку билимдүү кылыпсыз да? Ondan kийинки уулум
милициянып бүтүп ошо немеде одытынып бүткөн эле. Гайчилик кесип да мына айтканда жол боюнча кесип. Ошондо иштеп жүрүнөн кийин мынабы заманга жараша немеге кетип калды. Россияга кетип калып иштеп келди. Онан кийинки кызым университетти бүттү. Ол азыр Терешкова мектебинде мугалим болуп иштейт. Онан кийинки кызым үйдө отурат. Эң кичине кенжетайым. Эң кичине кенжетайыңыз үйүңүздө. Неме турмушка чыккан ошо өзүнүн үйүндө. Өзүнүн үйүндө. Ушул жерде эле. Ушул жерде Келип кетип бат-баттан кабар алып турат, эми. Кабар алып турат. Келиним дагы окууну бүткөн, Кытай тилин бүткөн келиним. Келиниңиз дагы аябай грамотный экен, орусча айтканда. Ооба, келиним жакшы келиним бар. Урматтаган, сыйлаган. Анан эле келип эле быйыл ошо чалым өтүп кетти ушу. 4 ай болду өткөнүнө. Ооруду эне. Неме жүрөгү кармап, инсульт болуп эленен 2 күн, 1,5 күн жатып өтүп кетти. Бейишинен берген болсун Улайым, Аллахым. Ошентип анан кой, туулган күндү белгилебей эле койгула, жөн эле жүргүлө. Быйыл белгилебегиле десем, боптур, белгилебесе белгилебейбиз деп отурду эле, анан каяктагыны баштап берди. Азыр билбей калдым. Эне мындай болду да, булчу. Буну мисалы сиздин дагы келиниңиз аябай акылдуу экен. Биз азыр ойлонуп кеттим менчи. Буну YouTube'га чыгарбаңыз. Бул биздин үй бүлөлүк архив болуп калсын, Өмүрзак байке деп мага атайын сурангандан мен ушул нерсени туура көрүп, макул эгерде сиздер буйрутма берсеңиздер, анда мен барып ошо энени сүйлөтүп, үй бүлөлүк архив кылып берейин деп келип калдым эне. Бул кийинчерээк бир өзүңүз бир жайынча бир көңүлүңүз келип калса анан кийин айтарсыз, эми чыгарып кое бер балам деп, Анан ошого дагы бака-шака түшкөндө сиз баягы көз жашыңыз көл болуп, баягы көңүлүңүз чөгүп кетпесин деп жалгыз тартып, жалгыз архив кылып калтырып коеюн, эне. Туура көрсөңүз. Рахмат айна. Ушунча баланы ушул чалыңыз экөөңүз чоңойттуңуз, эрежеге жеткиздиңиз. Кандай кыйынчылыктарды көрдүңүздөр эне? Сиздер деле убагында жокшулукту көрдүңүздөрбү же кандай тагдыр болду? Мен өзүм буткомбинатта иштедим. Анан кийин эч кыйынчылыкты көрбөдүм менчи. Чалым жакшы бакты. Өмүрүнүн акырына чейин машинага салып жүрдү. Ошол күнү кетерде машинага салып үйгө алып кел. Ошко бардык. Оштон жүрдө үйгө алып келди. Үйгө келип эле мына жерин кармап, жүрөгүм катты кабынан чыгып кетип атат деген гана сөздүктү менен ошо барабар кете берди. Şu hiç жамандык көрбөдүк. Балдарым деле ушундай жакшы эле тарбиялап, жакшы өстүрдү. Урушпады, сөкпөдү балдарды. Өзүм каттык тиет элем балдарга. Өзүм каттык. Эненики май болот деп коет. Баардыгыбыздыкы эле ошо эне. Биз жумшак болобуз, сыртта жүрөбүз, анан кечин эркелетип коебуз. Кечке сиздер балдардын жанына жүрөсүздөр да. Ооба, ошондой болду. Демек балдарыңыздын көпчүлүгү тарбиянын бир 80% сиздики да эне. Бирок сырттан карап туруп, ата тарбия бербесе дагы атаны карап өсө берет. Атаны карап түзөлө берет балдар, туурабы? Ооба. Ошол эне, эми могул ушу жаштарга азыркы мына ушул биз бүгүнкү теманы, ушул теманы кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле деп койгонбуз эне. Келиниңиз тууралуу айтып бериңизчи. Канча келиниңиз бар? Кимиси өзгөчө? Кимисин өзгөчө жакшы көрөсүз? Эми балдардын баарын жакшы көрөсүз, бирок келиндерди кичине айырмалайт да кайнене, аны жашырганда не, туурабы? 4 кыз 1 уулум бар. 4 кыз 1 уулдун ичинде ошо келиними бардыгинен өдө көрөм мен. Урматтайт, сыйлайт. Кыздарды айтам, мен домоюман чыгып кеткенсиңер, мен келиним гана деймин деп айтам өздөрүнө. Сыйыңар менен Тасторконун жасаган нан чайын жеп кете бергиле кыздарым дейм. Келиним аябай акылдуу, жакшы. Келинимнен ушу немеси, атасы, апасы жакшы адамдар болгон. Атасы айыл өкмөт болуп иштеп турган, апасы мектепте мугалим болуп иштеген. Анан кийин олор эми тагдыр насип экен пешенеси. Атасы эми тез эле өтүп кетти, апасы деле тез өтүп кетти. Мен колума келгенден кийин.
Анан немени келиним ошо кыздар менен мөдө баалаймын менчи. Жакшы келин. Эне келиниңиз айтты да күндө мындай ары туруп иш кылып, бери туруп иш кылганда кайненемдин көзүнө эми ошол кайнатасындагы ойлоп анан сизди карап туруп анан кийин ойлоп тур да ушундай бир жыйынтыкка келип тур да кантип кайненемдин көңүлүн көтөрсөм, жырдап берсемби же бийлеп берсемби деген да ойлор кеткен чыгар балким. Бирок бир ушундай интернетте чукуп атып, ушул менин энем программасын таап, анан энелердин сүйлөгөнүн көрүп, мен да кайненеми эми атам жок болсо, апам жок болсо жок деген ушу кайненеми ушундай энелердин катарына кошуп коеюн. Бирок чыгарар мезгилин өзүбүз айтабыз байке деп суранды. Ошон үчүн сизден кеңири маек алып атам эне. Менем кеңири мынау ушу айылдын ичинде мен эч келиними жаман деп айта албайм. Келиндин астысы деймин. А келиним мени жаман деп айткан эмес. Эч Раса баягы үйдө болгондон кийин мынаны кылбапсың, балаңы карабапсың деп урушсаман мага тике карап сүйлөгөн неме кыз эмес да, келин эмес. Ошон үчүн келин жакшы көрөм. Чалым да жакшы көрөт эле. Анан кийин айтат эле, кыздарымдай эле көрөм сени. Менин больницада жатсам кыздарым сурагыча келиним сурап турат эле. Жакшы көрөм деп айтат эле, аябай жакшы көрөм деп айтат эле. Сырдашыңыз перчети, баягы күндө көргөн эң жакын адамыңыз. Анан ушул сизди дагы Кудайым буйрса, бул 65 жаш эч кеп эмес эне. Кудайым буйрса ушу келиниңиздин ысык чайы, жакшы сөзү болуп турса, Кудайым буйрса 100 жаштык бир салтанаттуу тоюңузга келели деп ниет кылып келели. Кудайым буйрса көп жашаңыз эне. Эми баягы өткөн кеткен баары мыйзамдуу көрүнүшкөн дене. Ага эч пенденин колунан эч нерсе келбейт экен Куран окугандан башкачы. Ошон үчүн атабыздын арбагы да ушу келинин коргоп, неберелерин коргоп турсун деген бир максатта ниетти билдирели эне. Ошон үчүн эми ушул азыркы ушу келин менен кайнененин ортосундагы мамиле, азыркы келиндер боюнча бир эки ооз сөз айтып берсеңиз. Азыркы Сиз биринчи келин болуп баргандагы менен азыркы ушу келиниңиздин немесин салыштырып берсеңиз. Мен ондой митам адам эмес экенмин. Анан кийин кайненемем жош кампир болгон да, эч о кампирем менен катык сөзү тийген эмес. Балам ботом, анан мынаны кылдың, ананы кылдың дебейт эле. Биздин малыбызда жалаң эле арак ичип эле жүрө берет элек. Көчөдө ырда беришип, жетелешип жүрө берет элек. Ошондой болсо эм эмне иштин, каерде калдың, эмне болдуң деп сурабаган кампир эле. Эми пешенем экен буягы мындай болду. Эне ошол мезгилде сиз да кайненеңизге аябай мээрим төккөнсүз да. Ошон үчүн бул кайтар дүйнө деп коет. Ошол кайтып атат мынакей ушул секундтарда. Мына бул факт же. Факт ошо. Туура. Мына азыр келиңиздин колуңуздан чайды ичип атасыз. Жада калса мынтип сизди таң калтырып, сюрприз уюштуруп атат. Жада калса сиз мындай бир көңүлүңүз чөккөн мезгилде мынтип көңүлүңүздү көтөрүп атат. Мындан өткөн бакыт барбы? Ооба, кечкурунтан бери али оромол жаба коет, али сала коет бечара. Анан ону көрүп алып, өзүм ыйлагым келип, ушунча саат дасторкон жасап, бекер кыйналып, зарилбей жасабай эле койсоң деле болот. Жыл өткөндөн кийин деле жасасаң болот, балам деп айтам да. Жок апа, кыйналган жокмун. Жөн эле неме кылып кое берейин. Ким насиби келген кошулсун, жеп ичип кете берсин деп ошондой кылып. Өтө адал ниет, жакшы ниеттене. Бул да келиниңиз дагы эми сизге кошулуп алып эле сиздин баягы көңүлүңүз чөккөндөй абалда жүрө берсе, сиз да сыгылып бүтмөксүз да. Андан көрө кой деп баягы эми бул келиндин эми бул баягы сиздин баягы кыздай көргөнүңүздүн таасири да эне. Сиз кыздай көрүп, кыздай мамиле жасап, ушунчалык баягы сиңирип койгонсуз да мээримди. Ошон үчүн сизден айланчыктап, сиздин көзүңүз менен кошо тегеренген ошол. Рахмат ушу келинге. Көп жашасын айнанайын. Ушу мени сыйласа, муну Аллахым сыйласын. Келини эм өзүндөй болсун. Күйөө балдары эм жакшы болсун. Ушу ул мөкөт өлүк бир болсун, бирге жүрсүн. Ушу салган үйлөрү, кылган тиричиликтери өздөрүнө буйруп насип кылсын. Мен Алладан ушуну гана суранып тиленемин. Омин эне. Кудайым. Анан ошону менен бирге силерге рахмат айнанайын. Көп жашагыла, ушинтип тартып жүрө бергиле.
Tilegen maksatыңарды Allah kabul kılsın. Жақшы үйүңөргө жакшылыктарды каалайм силерге. Birinci gelgende bir jininiz gelip ketayın ha. Biraz mындай çol verdiniz ha, biraz bakadım men. Biroq hem biz enelerdiçi sizlerden çolgonуңуздар, sizlerden kıkırganыңыздар, uruşkanыңыздар, sökönүңүздөр бардык балдар үчүн майда не. Жок, эми мен үстүмдө көгүм болсо, анан кийин кактаганы баштап чакырыптыр. Бул кимиси чакырды? Мен де коркуп кеттим. Чыгашка деп айтып берет деп Жээнбековдун убагындай. Бирок андай кылбайт энелер. Энелер эч качан андай кылбайт. Себеп дегенде мен ушунча эне тарттым эже ар кандай аймактарданчы. Биринин дагы бир жаман характерин, жаман мүнөзүн же бир жаман сөзүн уккан жерим жок. Бул болуп келген и боло берет. Aynen. Ошол эми siz жакшы көргөн балаңыздан, siz жакшы көргөн келиниңизден, анан бул бешик терметип аткан кызым болот. Кызыңыздан бир маек алалы, эне, уруксат берсеңиз. Сиз азыр буларга ушу жалпы балдарыңызга, чет жактарда жүргөндөргө, неберелериңизге бир бата берип койсоңуз эне. Паң чакыры. Чакырапам. Паң чакыры. О мен ушу үйүңөр ар дайым дасторконуңар ушу казаныңар ашка толсун, үйүңөр башка толсун, корооңор кой малга толсун. Ушу тилеген максатыңарга жете бергиле, бала чакаларыңар менен тынч болгула. Ушу уулум өкөң келиним менен уулум төөлүк бир болгула. Ушу небире чебирели болгула. Анан 4 кыз менен бактылуу болсун, өздөрү менен өздөрү болсун, бала чакасы менен жолдоштору менен төөлүк бир болуп, аман эсен жүрө берсин. Булар небире чебирели болуп тынч болсун. Амин, эне. Айтканыңыз келсин. Келиниңиздин сюрпризи жактыбы эне? Жактайнанайың. Кичине болсо да көңүлүңүз көтөрүлдү, көңүлүңүз. Кичине эмес, аябай эле көп көтөрүлдү, аябай сүйүндүм. Күлүп эле жүрүңүз эне. Күлүп эле жүрүңүз. Буну кылба деп, кечеден бери эле кыйналып каласың өзүң, чарчап каласың деп аттым эле. Жок, чарчаган жокмун апа деп эле кыймылдап жүрдү. Рахмат айнанайым. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кайненеси кой десе болбой, ушундай көгүм бар десе дагы болбой, мына ушундай жакшынакай кылып көңүлүн көтөрүү үчүн жакшынакай дасторкон жасап, кыздардын, балдарын топтоп бир эненин дагы бир көңүлүн көтөрөм деп, ага кошо сюрприз уюштуруп, мына бизди чакырган экен. Мына биз келип, азыр мына ошол энебиздин үй бүлөлүк архиви үчүн өзү кийин көрүп жүрчү тасма болуш үчүн келип тартып, жакшынакай кылып, мына небереси турат, Энең жакшы көрөсүңбү? Ырдап берет не? Ырдап береби, кана? Ырдап берчи кана. Жүздөр менен, чери жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жалыкса кандай жакшы, көйүшкөн кандай жакшы. Kucaktap meken kızın, kubattın belek menen, babosun kanday jakşı, köykön kanday jakşı, amandık bolsun deşet, bökseler dolsun deşet, bayırlap başımızga. Ой, рахмат. Сонун ырда айткен. Кудай буйрса бул жакшы ырдаган бир ырчылардын катарына кошулат го чоңойгондо. Сонун боло, сонун кыргыздын белгилүү кыздарынан боло, Кудай буйрса. Энеңин батасын алып жүрө берсең, Кудай буйрса, сонун болосуң бардыгы. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр эми өзүнүн эң чоң уулу деп айтты, Канатбек деп. Ошо Канатбек апаңыздын жанына отуруп туруп сүйлөп берсеңиз, мен сизге бир сиз ойлогон суроолорду берейин. Ой. Канатбек мырза, алгач бир суроодон баштайын сизде. Ушул күнгө чейин апаңызды, апа мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Паму айттым. Бетинен өп. Качан бетинен өп сүйөм дедиңиз? Постоянно айтам мен. Кана эми ушу эл көзүнө же болбосо ушул кийин ушул үй бүлөлүк. Апам сүйөт, мен алам дейт эле. Ошондой болдубу чын-чынына келгенде? Ооба.
Siz süybödүңүзбү? Жок, апам сүйгөн. Жок, кийин сүйүп калдыңыз да, сиз эми Ооба, кийин апаңыз сүйгөн сүйгөн. деген. Канча балаңыз бар? Мен 3 балам бар. 3 балаңыз бар, а? Сиз үчүн ата эне деген ким? Ата эне деген бул мен үчүн улук нерсе да. Сиздин апаңыз азыр ушул бүгүн туулган күнү учурунда жашнакай болуп көңүлү көтөрүп турган маалда сиз апаңызды ушул маалда мактап алсаңыз качан мактайсыз? Ушу күнү мактайм эмес, апам менен биринчи очто ден соолук калган, биздин баарыбыздын ушу оорубасын, сыркабасын, жүзгө чыксын ушу атам. Атамдын абасы өзү 103гө чыккан, ал ушул моментте бар. Алайдачы, чоң тайтабызчы. Ошого айтам, мен апамы эч качан оорубаң, ден соолукта болуң, биздин баарыбызга бар болуң дейт. Эми ушул учурдан пайдаланып бир туулган күн менен куттуктап, жүзүнөн сүйүп койсоңуз дагы болот. Апам менен туулган күнүңүз Анам күтөт. күтүм болсун. Эми сизге жана сиздин абышкаңызга эң биринчи бакыт тартуулаган ушул балаңыз да туурабы? Балалуу болдум деп сиз дагы сүйүнүп, абышкаңыз да сүйүнүп, ошо күндөн бир кыска айтып бербейсизби? Ал мезгилде кайда жашачусуз? Ал мезгилде бул туулганда чалым ошо Топ базада неме болуп иштейт эле. Расчетный бухгалтер болуп иштейт эле. Анан кийин бул 3 кыздан кийин бул туулган эле. Ат коюшка келгенде өзүнүн атасы, апасы, үкелери бир ар кимис ат кое беришкен экен. Анан үндөбөй отуруп, анан угуп, баарын угуп отуруп, анан кийин саар менен жумушка кетип атканда Канатбек болсун деп атты коюп, анан атасына берип коюп, анан кетип калыптыр. Атаң арбай каскейт, баарыбызга атты койдурбай эле кечээ айтып койсо биз отуруп калмакпыз деп, анан айыл өкмөткө барып, анан атын коюп, анан кийин метрик алып берген чоң атасычы. Ошентип анан кийин баарыбыз күлүп. Ошондо ылайым ушу Канатбек балаңыз сиздерге канат болуп жүрсүн ар дайым, балдарына канат болсун дегендей, Ошо өзгөндүн деди, ушу бир жердин акиминин аты Канатбек экен. Ошонун атын койдум деп кийин күлүп жүрдү. Ооба, эми ата дагы ырымдап, жакшынакай ниет кылып, жакшы болсун деп койгон да, Кудай буйруса, балаңыз да мына азыр көрүп турабыз, өзүңүз деле мактап турасыз. Жаман болгон жок, Кудайга шүгүр, туурабы эне? Ооба. Атасын неме кылып, ошо алыс жакта болсо ham немесине бир күн болсо ham атасынын жүзүн көрүп, анан кийин жакшынак кылып узатып алды, Кудайга шүгүр. Жалгызмын дебеди. Жалгыздын иши курусун экен, өзү жалгыз болсун. Эне бул мына жалгыздык ар бир адамдын башында бар. 10 бала болсо дагы ар бири жалгыз бойдон калат, жалгыз бойдон кетет. Ошон үчүн мына сизге окшогон энеси бар Канатбек бүгүнкү күндө жалгыз эмес. Кудай буйруса, Канатбек мырзанын апасы бар. Канатбек мырза сизге жакшынакай сөздөрүн, сиздин келиниңиз жакшынакай тамактарын берип турса, 100гө чыгыш кеп эмес эне. 100гө чыгыш кеп эмес. Кудай буйруса ошол күндөр жолугайлы. Эми ушул жанатан бери мактап аткан келиниңизди бир сөзгө тарталы. Андан кийин кызыңызды сөзгө тарталы. Чакыр жеңем. Жакшы, жакшы. Келингенге чейин кызыңыздан ала бербейлиби? Кызыңыз жанында отурбайсызбы бир? Могу жака келбейсизби? Мен ушу жака жылып алайын, Жакшы келип. Эми кыз киши деген бул атага дагы, апага дагы жакын болот, Эми бала деле жакын болот, бирок балага караганда бул көпчүлүк ушинтип айтып жүрөт да, өзү бирок факт туура эле болот. Сиз үчүн апаңыз ким? Сиз апаңызды канча убакыт көрбөй калсаңыз сагынып каласыз? Мен апамы күн сайын звонок кылам, видеозвонок кылам. Көрбөй калсам ошо видеозвонок кылам. Тез эле келип апаман кабар алып турам. Ошо. Эне катары, апа катары апаңыздын көзүнчө бетме бет отурасыз азырчы. Мактаңызчы бир. Бүгүн мактабаганда качан мактайсыз? Сиз да энесиз, туурабы? Мына апанын түйшүгүн жоон териңиз менен сезген адамсыз. Эне деген демек ким экен? Апам биз үчүн эң ыйык нерсе, эң кымбат нерсе. Биз апамды жакшы көрөбүз, баардыгыбыз. Апам ыйык, апам кымбат баардыгынан.
Сиз да балдарыңызды көрүп туруп, анан энелик бир касиетти, энелик тагдырды башыңыздан өткөрүп атканыңызды сездиңиз да туурабы? Ошон үчүн сиз ушул апаңызды ушу жүзүнөн сүйүп, апа, мен сизди өтө жакшы көрөм деп канча күндө бир айтасыз? Күндө айттым. Күндө айтасызбы? Кана көрсөтүңүзчү анда күндө айткан сөздөрүңүздү. Мен сизди жакшы көрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз канчанчы кыз болосуз? 3-чү. 3-чү кызы. Атыңыз ким? Назгүл. Назгүл деген 3-чү кызы. Өзүнүн апасын мынакей арай көзү чарай сиздердин назарыңыздарда жүзүнөн сүйүп, курсанчылыгын билдирип атат. Эми каалоо тилектерди айтып берсеңиз болот, мындай жаныңызда отурган апаңызга жүрөктөн чыккан каалоо тилектериңиз. Апама каалоорум ден соолугу үчүн болсун, өмүрү узун болсун, ар дайым биздин пешенебизге күлүп жайнап жаркылдап жүрө берсин. Дагы жүздөн дагы көп жашасын. Амин. Амин. Эми биз энелерди эч качан 100 деп да чектебейбиз. Негизи жүрө берсин деп эле ниет кылабыз. Жүрө берсин ар дайым эле деп турабы? Бирок эми Кудайым берген жаш жашасын, Кудай кааласа. Төрүбүздүн көркү болуп ар дайым жүрө берсин. Бул төрдүн көркү бул адамсыз элестетүү мүмкүн эмес да. Бул адамды. Азыр бул жерге эң жакшы көргөн буюңузду коюп койсоңуз да бекер. Бул адам болбосо, бул үйдүн жарыгы да жанып турганы бекер. Турабы? Эми келиниңизди, кана келин эметели, сүйлөтөлү. Келиниңизди эне көп мактап койбодуңузбу? Кана эми кайненеңиздин жаныңызда Ар дайым эле отуруңуз. ушундай мактайт. Эне мына ушул келиниңиздин белеги сиз үчүн. Рахмат үчүн айтып атпайм, рахмат. Эже, кайненеңиздин жаныңызда отурасыз да. Бир суроо берейинби? Эмнеге ыйлап атасыз? Бул чыккан жаштын жообу кандай? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей келини кайненесинин жанында өзүнүн, бул албетте кубанычтын көз жашы деп билели. Кубанычтын көз жашы. Сөз жок болуп атабы? Апа, туган күнүңүз менен Рахмат, өмүрүңүз айналайын. узун болсун. Биздин төрүбүздө дайыма күлүп жайнап эле жүрө бериңиз. Балдарыңыздын, кыздарыңыздын, неберелериңиздин Сенин бардыгыңардын. сыйыбызда дайыма сыйлашып, бири-бирибизди түшүнүшүп, дайыма төрүбүздүн көркү болуп жүрүңүз. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чын, жүзүңүздөн күлкү кетпей. Рахмат, айналайын, Эң рахмат. биринчи Алла таалам ушу ден соолук берсин сизге. Жакшы күндөрдү дайым насип кылсын. Амин, айтканыңыз келсин. Кайненеңизден нелерди үйрөндүңүз? Апаман баардык нерсени үйрөндүм. Эч нерсени билбей эле келген, баардыгын үйрөндүм. Кумир туткан адамыңыз ким? Ушу апам. Ушундай кайнене, ушундай адам, ушундай апа болгуңуз келет, Ушундай апа, ушундай кайнене болсом деп эле тиленип келем. Келгениме 15 жылга жакындап атат. Өзүңүздөр канча бир туугансыздар? Өзүбүз 4 тууганбыз. 4 бир туугансыздар, э? Мына ушул энебиздин, бейиштин образында турган энебиздин үйүндө түтүн булатканыңыздарга 15 жыл болуп калыптыр, э? 15 жылга жакын. 15 жылга жакындап калды. Ушул 15 жылдын ичинде сиз дагы келин катары кандидаттык диссертация жактап калыпсыз да. Дээрлик ушинтип айтса болот эми мындайча эми тамаша чын аралаштырып туруп сүйлөп калалы. Деги эле кайнене менен келиндин ортосунда мамиле эгерде сиздердикиндей болуп, жакшынакай болуш үчүн башкаларга эмне дейт элеңиз? Турмушта баардык эле нерсе болот. Ошонун баарына чыдап, бири-бирин түшүнүп, биринин ачуусу келгенде бири басып, биринин ачуусу бири-бирин колдоп эле турса, ошо баарынын эле жини келет, баарынын ачуусу келет. Ошол маалда бири-бирин түшүнүп, колдоп койсо эле, бул турмушта баары жакшы эле нерсеге баары өзүң апаңдай, өзүң ата энеңдей болуп, өзүң эле эме болуп калат экенсиң да. 1-2 жыл кыйналасың, андан кийин ушу өзүң жакка караганда наоборот ушул жакка эме болуп калат экенсиң. Эми бул үй бүлө, бул энелердин тапкан ташыганы баардыгы сиздердики болуп калды да.
эч кандай вариант жок, эч кандай айла жок. Себеп дегенде пешенеңизге ушундай бир периштедей болгон кайнене туш келиптир да. Алла Кудайга шүгүр, Алла. Эми куттуктап бүгүнкү туулган күн экен. Каалоо тилек билдирип коюңуз. Апа дагы бир ирет туулган күнүңүз менен. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз чын. Дайыма биздин төрүбүздө, жакшылыгыбызда күлүп жайнап эле жүрө бериңиз. Сиздин күлүп турганыңыз биз үчүн бул чоң бакыт. Дайыма күлүп туруңуз, ден соолугуңуз болсун. Кыздарыңыздын, балдарыңыздын биздин тойлорубузда, жакшы күндөрүбүздө, төрүбүздө жүрүңүз. Ден соолугуңуз болсун. Эң биринчи ден соолугуңуз болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, кайнене менен келин ортосунда мамиле ушундай болуш керек. Мындан өткөн мамиле бул ашыкча. Бүгүн ушул атыңызды бир ирет кайталап коесузбу? Атым Мирана. Мирана айым өзүнүн кайненесине болгон эң чоң сюрпризин, жолбосо бүгүнкү күнү белегин арнап отурат. Бул белеги Менин энем программасы. Менин энем программасы бул үй бүлө үчүн архив болуп калсын деген ниетте ушул келини, Мирана келини чакырып бизге буйртма бердилер. Мен келип тартып арай көз чырай сиздерге өзүнүн каалоо тилектерин, ниеттерин тартуулап бердик. Эми сиз ишиңизди кыла бериңиз. Рахмат чоң. Эми мына ушуларды сүйлөтүп коеюн эми. Ооба. Ушуларды сүйлөтүп коеюн. Ооба. Кана. Сиз ырдап бердиңиз го сонун кылып. Сизди дагы сүйлөтөм. Кана сиз ким болосуз? Зафира. Зафира. Сиз кимиз болосуз бул? Кызыны. Энебиздин. Экинчи эжем. Неме кызынын нерesi. Ошондо сиз энеңиз болобу? Тайнеңиз болот, а? Тайнеңизди жакшы көрөсүзбү? Кана ошону айтып бериңизчи. Тайнеңизге каалоо тилек билдириңиз. Тайне туған күніңіз менен өміріңіз ұзын болсын. Біздің пешенемізге бар болуңуз. Дайыма жакшы күндөрдө күлүп жайнап отура бериңиз. Омин, жаштын тилегин билет дейт. Мына жүзгө чыгыңыз дейт. Омин, омин. Ана сен да айта бер. Эне туған күніңіз менен мына сизге Ойбой, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул эмнеке мынакей көрсөтүп коюңузчу кана. Ойбой, бул кашыгы чекен мынакей. Жоонуңуз кычса, акырын сыр бербей тырнап койчу бир аябай сонун буюм экен урматтуу көрүүчүлөр мынакей. Небересинин атынан. Мына экинчи дагы бир небереси. Бул эмне экен бул? Ичинде эмне бар экен? Кана жаңы жылдык. Ойбой, бул тарак экен мынакей. Чачыңызды мына күзгүсү менен экен урматтуу көрүүчүлөр, мына неберелеринин белеги. Неберелериңиздин белеги жактыбы? Жакты, рахмат айнанайым. Чоң рахмат. Siz şokolad belek kıldınız ha size? Tapşırıp koyarınız. Рахмат десе чоң. Кана? Сүйлө. Міне Аллахым ушу энеме көп өмүр бер. Айта бериңиз. Тим коюңуз, бул өзүнүн жүрөгүндөгү сөзүн айтып алсын, жөн коюңуз. Сени көп жашаң, чоңто ошо кетип калбаң. Жашына сөйтіп антып сөйлейм. Көп жашаң. Чоң атасы жакшы көрөт эле. Азамат, жүрөгү таза, өтө жүрөгү таза экен. Кулунчакка детсадка барды, мектепке окутту, машинадан түшүрбөй алып жүрөт эле. Энең ар дайым ден соолуктуу болсун, жүзгө чыксын, эч жакка кетпесин. Чоң атаң деле силердин жаныңарда. Эч качан ага кейбегиле. Мынакей. Эне көрдүңүзбү небереңиздин куттуктуу болсун. Чоң атасын ар дайым Куран окуйт, чоң атасын жакшы көрөт эле. Баягы неберелерин неме кылбастан муну эми жалгыз уулум дейт окшойт, чамасы ошо канаты болсун, куйругу болсун деп буну алып жүрүп анан эме кылып коюптур да. Бар болсун, бул небереңиз биздин дагы, менин да көзүмөн жашты чыгарып берди, бирок чын-чынына келгенде болор бала жашынан деп коет. Ушул небереңиз эми бардык неберелериңиз албетте жакшы, бирок ушул бала, ушул өспүрүм бул өзгөчө небереңиз экенин жүрөгү айтып турат да. Демек чоң атама окшоп кетип калбаңыз деп атат.
Demek sizin ушундай неберелериңиz бар. Алигери кетпейсиз. Ушундай. Дагы кимдер калды сүйлөй турган? Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Эми ооба, бардыгынын тирилиги бар. Бардык кыздарыңыз деле мына 4 кызыңыз, эң негизги келиниңиз менен өзүңүздүн жалгыз балаңыз, анан моундай мотурайган сонун периштедей болгон неберелериңиз жаныңызда турат. Бул эсеп. Туулгаңыз кут болсун, эже. Эне сизде 65 жашка чыкты деп эч ким ойлобойт экен. Жап-жаш бойдон ошол жана айткандай чалыңыз жап-жаш бойдон сактаптыр. 40-50-нин тегереги деп жаш бердик биз. Ушундай жап-жаш болуп жүрө бериңиз эне. Бул менин программасы эне. Ушинтип жакшынакай кылып, кийин өзүңүздүн көңүлүңүз келгенде мен номурумду билет, келиниңиз балаңыз чалып, ой балам, эми чыгарып кой. Менин жашоом башкаларга тарбия болсун. Менин жашоом башкалардын жаман турмушуна бир оңдолуп кетишине себеп болсун деген ниетиңизди билдирсеңиз, биз YouTube'га чыгарып коебуз. Программа кылып жасап коебуз, көркөмдөп коебуз эне. Айнанайын. Ушу силердин программаңарга чоң ыраазычылык билдирем. Кайнене менен келиндер баары жаман жакшы айтышпастан, ушу менин келиндей бардыңардан үй бүлөңөрдө ушундай келиндер болсун Кудайым. Балдар болсун, улмаям Аллага шүгүр. Улмаям ыраазымын ушинтип кылган. Мына неберелериме өмүрлөрү узун болсун. Келечекте илимдүү, билимдүү болсун. Шуларга дагы сүйүнүп толташып турамын, айнанайын. Мен айтканыңыз келсин, эне. Айтканыңыз келсин. Алыста жүргөн кыздарым, кызыма, неберелериме, күйөөбаларыма, шуларам тынч болсун, шуларам келин алсын, келиндери кабыл болсун булардын. Күйөөбалдары эм жакшы чыксын. Кыз бере турган, келин ала турган болуп калышкан. Амин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Курманжан Даткай энебиздей болгон энебиздин батасын алып, биз бүгүнкү программаны жыйынтадык. Мына небересинин атын Курманжан Даткай койду. Мынакей, мына биздин сөзүбүзгө төп келип калды мынакей. Мен Курманжан Даткай энебизди эстедим эле, мына небересинин аты Курманжан Даткай энебиздей болгон. Наамды ысымды алыптыр. Ысымды ким койду? Энеси койду. Энебиз койду. Демек, биз азыркы сөзгө утурлай энебиздин болгондо да Курманжан Даткадай энебиздин батасын алып бүгүнкү программаны жыйынтадык. Неберелериңиз, чеберлериңиз менен аман болуңуз. Амин. Амин. Рахмат айнанайын. Сенин ишиңе ийгилик, денсаулык, үй бүлөңө бакты талайлык, түгөнбөс байлыктарды Кудайым Алла Таала бере берсин, ишиңе ийгилик болуп жүрө берген бала чакаң менен тынч болгон. Ой, рахмат, өмүрүң узун болсун. Сен дагы ушуга окшогон, энеңе окшогон бай берипчилер боло кийин, Батас тиеткени кайтар дүйнө. Кана бетинен өп койчу. Ана, мынакей. Рахмат. Ой, рахмат. Рахмат эне. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын сүйүктүү катталуучулары жана жалпы ушул программаны көрүп аткан энелер, алыста жүргөн мигранттар, жердештерибиз, энесин сагынгандар, энесин сыйлагандар, мынакей менин жанымда отурган энедей болгон апаңыздар болсо, сиздер дагы уктап калыңыздар. Эчкидей жашы калган апаларыбызды, аталарыбызды күн сайын эмес, секунд сайын көңүлүн көтөрүү биздин ыйык милдетибиз. Эне бар болуңуз. Бул келиниңиздин жасаган сюрприз сизге жактыбы? Жакты айнанайын, рахмат. Келиним көп жашасын. Жөн. Уулдун урматын, кыздын кызматын, уул мөкө тең көрүп, тең чоңойто берсин. Небере чеберелүү, кыбыралуу болсун Алла Таала ушу бергенин алып мөмөсүн жеп жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Эгерде сиз ушинтип көңүлүңүз бүгүн ушул секундтарда көтөрүлүп турса, демек бул менин программасынын максатына жетти. Кылайым сиздин сөздөрүңүз, сиздин баталарыңыз тегиз телегей тегиз кийинки муундарга
себеп болсын эне. Ооба. Эч качан оорубаңыз, сыркабаңыз, көңүлүңүз чөкпөсүн. Айтканың келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай бейиште болгон энеңиз болсо, атаңыз болсо анда кутуктаганга шашыңыз. Алдыда биздин телефондар жазылып турат. Менин ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Чоң рахмат. Кийинки дагы ушундай энелердин сүйүнүчүнөн жолукканга чейин аман эсен болуңуздар. Жакшы туруңуздар. Рахмат айнанай.